урматтуу мусулман бир туугандар, албетте бул жүрөктүн тазалыгы дегенде, адамдын тазалыгы, ички жана сырткы тазалыгы дегенде дагы бир маселе бар. Албетте жүрөктү бул текеберчиликтен, кибир дейп коюлат. Ушул текеберчиликтен сактоо дагы эң чоң маселе болуп эсептелет. Себеби текеберчилик деген нерсе бул исламда аябай жек көрүлгөн, аябай катуу жек көрүлгөн жүрөк ооруларынын бири болуп эсептелет. Текеберчилик, менсинүү, башка адамдарды мындай назарга илбөө жана башка ушуга окшогон нерселер бул адам баласы үчүн өтө оор жаза алып келе турган амалдардын бири болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул текеберчиликтен, кибир болуудан сактанууну бизге бир канча хадистерде айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошого окшоп дагы бир хадисинде айтат: "Ла ядхулул джанната ман кана фи қалбихи мисқала зарратин мин кибр." Кайсы бир инсандын жүрөгүндө бир кыпындай текеберчилик сезими болгон болсо, ал киши бейишке кирбей калат деген туугандар. Мына жүрөктүн тазалыгында ушул нерсени дагы көңүлгө алышыбыз керек. Бул тазалыктын батыни деп жокоруда биз айттык, ички бөлүктөрү, жүрөктүн тазалыгы деп айтабыз. Ошо жүрөктө ушундай текеберчилик деген нерсе болбош керек экен туугандар. Текеберчилик эмне деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келип сураганда, текеберчилик деген нерсе бул акыйкатты акыйкат деп тана албай коюу, акыйкатты тепселөө жана адамдарды кемсинтүү деп жооп берген экен. Текеберчилик, текебер деген кишиде ушу жокоруда айтылган эки сыпат болгон болсо, ушул эки сыпатты кимде болсо, анда ал текеберчилик сыпат бар болуп эсептелет. Анын бири акыйкатты көрүп турса дагы аны тепселөө, экинчиси болсо адамдарды кемсинтүү. Мындайча айтканда, өзүн башка адамдарга караганда бийик коюу, өзүн башка адамдарга караганда акылдуу сезүү, же болбосо бир мансаптуу, мал мүлктүү кишилер болгон болсо, кедей кембагалдарды, бей бечераларды өзүдөн ылдый көрүү, же болбосо жакшыраак кийинип алган киши болсо, мындай жопонураак кийинген кишини өзүнөн ылдый көрүү. Ушундай нерселер бул текеберчиликке алып бара турган нерселер болуп эсептелет. Ошондуктан албетте текеберчилик деген сезимден арылып жашоо албетте бул адамзат жашоосу үчүн эң чоң бактылуулуктун бири болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам текебер болуп өткөн кишилер кыямат күнүндөгү анын жазасы дейт, анын жүрөгүнө текеберчилик толуп ал кыяматта ла ядхулул жанна деп атпайбы? Ал бейишке кирбейт, ал тозокко түшөт. Ошо тозоктогу азабы дейт, тозокко түшкөн күнөөкөр болгон пенделерден чыккан жагымсыз жыты бар ушундай бир суусундукту ошо текебер кишилерге ичирилет дейт. Текебер кишилердин үстүдөн от жанып турат дейт. Жана ошолор өтө кыйналып кеткенде, ошо тозокто азапталган, тозокулардан чыккан ириң сууларды ошо текебер кишилерге ичирилип жазалайт дейт. Ошондуктан Кудай Таалам текеберчиликтен, бой көтөрүүдөн, менсинүүдөн Кудай Таалам өзү сактап, биздин жүрөктөрүбүздү Аллахым өзү таза кылган болсун. Пайгамбарыбыз ушул хадисте айтып атканда, сахабалардан бирөө: Аллахтын расулу, бир киши бар экен, ал өтө мындай тыкан, таза кийинип жүрүүнү, таза бут кийимдерди кийүүнү, жакшы кымбат бут кийимдерди кийүүнү каалайт экен. Анда ал текебер болуп калабы деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берди. Аллах Таала Кур'анда айткан: "Инналлаха жамилун юхиббул жамал." Аллах Таала өтө кооз, татынакай зат жана кооздукту, татынакайлыкты жакшы көрөт деп Аллах Таала Кур'анда айткан. Албетте кайсы бир инсан өзүнө ылайыктуу кийимди, кымбат болсо дагы өзүнүн шартына жараша жакшы кийимдерди кийсе, бул текеберликке жатпайт. Бул деген адамгерчиликке, маданияттуулукка жатат. Аллах Таала ушундай сулуу, кереметтүү, касиеттүү, сулуу зат жана сулуулукту жакшы көрөт деп пайгамбарыбыз жооп берген экен. Ошон үчүн кээ бир учурларда кээ бир бай кишилер
көп мүмкүнчүлүгү бар кишилер дагы бир жупуну бейбечаранын катарында кийинбеш керек. Аллах Таала инсанга берген неаматтарыны ошо пендесинде дагы көргөндү каалайт экен. Ошон үчүн кээ бир кишилер, мүмкүнчүлүгү бар кишилер татынакай, жакшынакай, мейли кымбат болсо дагы унааларды айдаса, кымбат болсо дагы кээ бир кийимдерди алып кийсе, бул текебирленип кетти деген маселе болбош керек. Бул ошо Аллах Таала берген неаматтарыны Аллах дагы көргүсү келет. Ушул пенде ошону көрсөтүп атат. Ушуга ылайык өзүнө жараша кийинип, өзүгө жараша машинени айдап атат деп эле түшүнүш керек. Ошону кабыл алып аткан кишилер дагы ошо башка чоңураак машина айдап калса, кичинерээк машина айдагандарды мындай басынтпастан ол жүрөгүндөгү текеберчиликти жок кылып, Аллах берген неаматты туура пайдаланууга аракет кылыш керек. Кудай Таалам баарыңыздардын бүгүнгү айтылып аткан маселелерге баарыбызга Аллах Таалам ушуга амал кылганды баарыбызга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.